Здравствуйте. Это «Мозги на вынос». Я Нияз Абазганов. У меня в гостях сегодня лучший певец Кыргызстана, Казахстана, всего СНГ, всего мира, всей галактики, всей планеты. Кайрат Кыргыз. Алейкум. Кайрат, менің паспортымда негізі Абазганов Нияз Кыргыз деп жазылып тұрады. Сіздің паспортыңызда Кайрат Кыргыз деп жазылып тұрады. Жоқ. Кайрат Салмакеев Баймырзаевич. Ал эми кыргыз деген жазууну ошол алып коюшкан экен жаңы паспортто. А мурункусунда бар болчу. А азыркысында бул өзүнчө бир карточка бар экен, ичинде бир эме болот экен го, деталь. Ошондо жазылуу дейт, аны көрө элекпиз, биле элекпиз дегендей. Бирок негизи ошол паспортко кыргыз деген жазуу болсо абдан жакшы болмок да. Себеби дегенде кайсыл гана мамлекетте болсок дагы ошол кыргыз деген өзүбүздүн А менде да ушундай карточка бар, билем. Биринчи... Көнөбүз эми сенин эфириңде. После первого вашего клипа у вас, наверное, появились деньги, потому что во время первого клипа вы снимались в пакете. Пакет, между прочим, вообще дорого стоит. Ну да, ну да. Мисалы пакетти биз деген ошол салафанды тиктириш үчүн канча сумма акча кетти, канча нерв кетти, ошол жерден кайра эле тытылып атты, заново кайра эле жасап атты. Очень трудно было. А эми лучше, если дордойго бара турган болсок, биз андай любой кийимди мы бы все равно дешевле купили бы, да? Это наоборот Пакетке дорого. канча акча кетти? Ну, көп эле кетти, да? Депутаттар жасадыбы пакетти? Жок, карапайым эле элдер. Кайрат, бир кыз сурап жатат. Кайрат, сиздин косметологдун номерин бере аласызбы дейт. Кашыңыз абдан жагат дейт. Керек болсо менин маникюрщицанын номерин бере алам дейт. Макул. Телефон номерин жатка билбейт экен, бирок берем, без проблем. Анан мага да бересизби тиги пакет жасаган кишине номерин? Номерин ал любой эле жерде. Ал мастердин өзүнөн зависит этет. Негизи эмнеге Кайрат кыргыз? Эмнеге Кайрат эркек эмес, Кайрат вегетарианец эмес, Кайрат кыргыз? Бирөө Кайрат орус дедиби? Эми тамашалап, ар түрдүү жерлерде, мисалы Борончу Байкебиз дагы, Самат дагы орус деп тамашалап коюшат, Юрий Бабков дагы Кайрат орус деп тамашалап коюшат. Эми өзүм улутум кыргыз болгондон кийин кыргыз эле дейм да. Бирок Кайрат кыргыз болуп, ушундай забавный костюм кийип, удобно, Хэллоуинге костюм кереги жок. Очень удобно, очень. Потому что дегенде мурун кыргыз формаларды баягы эми чет мамлекетке фестивалга чыкканда кыргыз формалар менен чыгып атам. Ал эми чоң бир правительственный концерт болсо, тоже кыргыз формалар менен чыгып атам дегенде. Коноктор келсе, тоже кыргыз формалар менен. Ал эми азыр өзүн Клип тартканда пакет менен чыгасыз. Заман. Жок, ал кайра кайталана бербейт да клип менен. Клипте башка нерсе болот дейм. Кайра ошондой эле пакет менен эле чыга бермек белек. Эми пакет кымбат да. Колдонуш керек да. Может, башкача фасон менен. Кайрат казак деген бир тууганыңыз барбы? Кайрат казак деген бир тууганым бар. Бир тууган эмес, эми досторум бар да. Нуртаспы? Жок. Андан да укмуштар бар. Билан. Ал орус да. Казак эмеспи? Жок. Бул деген Кайрат кыргыз мозги на выноска келди. Пока. Мындай кылбайсызбы?